Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар. Бүгүн биз кыргыз тил сабагынан кептин стилдери боюнча сүйлөшөбүз. Кептин стилдери ичара экиге бөлүнөт. Ооз-эки стил жана жазуу стил. Ооз-эки стил деген сүйлөгөбүздө ооз-эки жеткирүү. Ал эми жазуу стилинде болсо балдар, бул көп тармактарга ажырап кетет. Бул балдар илимий стил, көркөм стил, публицистикалык стил, иш кагаздар стили. Мен силерге илимий стил, көркөм жана публицистикалык стилдерди мурунку сабакта өткөнмүн. Бүгүнкү сабакта биз иш кагаздар стили боюнча кеп кылмакчыбыз. Эми балдар, иш кагаздар стили эки топко бөлүнөт экен. Алар расмий иш кагаздары жана расмий эмес иш кагаздары деп. Жалпысынан алганда бул ушундай. Эми мен силерге иш кагаздар жөнүндө эмне экенин айтып берейин. Иш кагаздар жарандар менен жарандардын же жарандар менен мамлекеттердин же мекемелердин ортосундагы түрдүү укуктарды, мыйзамдарды десек болот. Ал эми коомдук эл чарбасында ар түрдүү тармактарында колдонулган иш кагаздар сан жагынан өтө көп эле болуп эсептелет. Алар иш кагаздардын ар бир түрү өзүнчө бир формага ээ. Анын жазылышында же толтурушунда өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн. Түшүнүңөр, бул иш кагаздардын ар бир түрүнүн өзгөчөлүгү боюнча айттык. Эми иш кагаздардын жүргүзүүдөгү талаптарды айтайын. Диалектилик сөздөрдү колдонбош керек, кесиптик терминдердин орду жана өз маанисинде келиши шарт, артыкбаш сөздөрдү колдонууга жол бербеш керек, көркөм сөз каражаттарын ыксыз пайдаланбаш керек, андан кийинкиси айтылуучу ойдун тактыгы, ачыктыгы, түшүнүктүүлүгү болуш керек. Анан бул үчүн тажрыйба баяндоолордун жанагындай ар кандай чаржайыт баяндоолордон этият болуш керек. Жөнөкөй эле сөздөр жазып эле диалектилик сөз менен, эл түшүнбөгөн сөздөр менен жана ушул сыяктуулар менен жазган болбойт. Эми иш кагаздарды жүргүзүүдөгү балдар эмне талаптар болот, ошону айтып кетейин. Иш кагаздардын сабаттуулугу адам мекеменин жанагындай аттарын туура жазуу боюнча убакытты так көрсөтүш керек, текстин туура жазып алышы жана пункттарга ажыратуу, абзацтарды сактоо катар номерлери менен көргөзүш керек. Иш кагаздардын аталышы жана жазылышы. Иш кагаздардын балдар аталышы менен темасы сөзсүз түрдө болуш керек, болуп саналат дагы. Ал эми иш кагаздардын аталышы баш тамгалары менен жазылат жана ташымалданбайт эч качан балдар, аягына чейин чыккандан кийин анан чекит коебуз. Анан документтердин аталышы 10 тамгага жетпесе, ортолору боштук менен ажыратылат. Мисалы, токтом, акт, жарылык, келишим деп өзүнчө эмне кылат экенбиз балдар, бөлүп жазылат экен. Эми азыркы кыргыз тилинде иш кагаздар стилинин эки түрү бар балдар. Алар официалдуу расмий иш кагаздар стили. Андан кийинкиси официалдуу расмий эмес иш кагаздар стили. Жанагы сабактын башында айттык, ошол эки бөлүм боюнча азыр силер менен кеп кылмакчыбыз балдар. Эми биз ушул эки бөлүмдө жанагы кайсыл бөлүмдөргө кирет жана эмне себептен болуш керек, ошолорго токтолобуз. Расмий иш кагаздары балдар өкмөт, мамлекет тарабынан кабыл алынган иш кагаздары кирет экен. Негизинен балдар иш кагаздардын ичинен расмий иш кагаздардын саны, аткаруулуу жана өзгөчөлүгү жана түрлөрү боюнча эмне дейт? Расмий иш жана расмий иш кагаздарынан кескин айырмаланып турат. Расмий иш кагаздары балдар деген атооштун сөзү да шарттуу болуп саналат. Эми карагыла. Расмий иш кагазы бул мекеме уюмдардын, ишканалардын иштерин жүзөгө ашырууда колдонулган иш кагаздары болуп саналат балдар. Андан кийин расмий иш кагаздары: закон, указ, устав, программа, мыйзам. Мунун баардыгы эмне экен балдар? Өкмөттүк билдирүү жана мамлекеттердин ортосундагы келишимдер кирет. Ушул келишимдердин негизинде закон, устав жана башкалардын баардыгы түзүлөт. Эми расмий эмес иш кагаздар жарандар жана мекемелер тарабынан даярдалганын жогоруда силерге айтып өттүм. Эми буга мисал келтирип көрөлүм. Мисалы, арыз, мүнөздөмө, өмүр баян, справка, келишим, ишеним кат, түшүнүк кат, токтом, тил кат, кулактандыруу сыяктуулардын баардыгы эмне экен? Расмий эмес иш кагаздар стилине кирет экен балдар. Эми бул иш кагаздардын стили көбүнчө түзүлүшү жагынан жөнөкөй, сүйлөмдөрү да белгилүү бир үлгүгө салынгандай окшош келет жана ошондой жазылыш керек. Эми расмий эмес иш кагаздары балдар жөнөкөй формада жазылган, бир мекеменин ички талаптарын камсыз кылуу үчүн колдонулган иш кагаздары болуп саналат. Жана бул стилде иш кагаздардын ар бири белгилүү бир иш чараларга багытталып, калыпка салынган үлгүнүн негизинде ишке ашырылат. Мисалы, кулактандыруу. Азыр мен силерге мисалды келтирип кетейин. Ошол мисалда дагы бул
белгини жакшы көрө аласыңар эми. Белгилүү бир уюмдун же топтун мүчөлүгүнүн алдында балдар боло турган иш-чараларга чогулуш, жолугушуу жана башка ушул сыяктуулар менен кабардар кылуу үчүн колдонулган жазуу же ооз-2 түрүндөгү билдирүү бул кулактандыруу. Кулактан биз линейкада мектепте өтөбүз, ошол сыяктуу эле. Эми мунун оригиналын карагыла. Кулактандыруу Курманжан датка 2000 жылдыгына байланыштуу 2011 жылдын 12 ноябрында саат 9:00 Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармониясынын чоң жыйындар залында Курманжан датка тарыхый инсан аттуу эл аралык конференция өткөрүлөт. Каттоо саат 9:00 башталат. Уюштуруучулар Курманжан датка фондунун жетекчилиги. Бул кулактандыруу, бул жалпы элге Курманжан датканын 2000 жылдыгына 200 жылдыгына карата эмне болуп атат балдар? Чакыруу же болбосо кулактандыруу. Ушул боюнча маалымат берди. Уюштуруучулар ким, каттоо качан башталат, кайсыл жерде болот, жана башка ушул сыяктуу нерселердин бардыгын берип өттүк. Эми расмий эмес иш кагаздардын айрымдары мекеме, уюмдар тарабынан жүргүзүлсө, кээ бирлери жеке адамдар тарабынан да аткарылышы мүмкүн. Мисалы, справка, өмүр баяны, справкаларды ар бир киши жана ошол окулган мекемеден же болбосо ар кайсы өкмөт үйүнөн балким ар жактан жазылат. Мисалы, арызды карап көрөлү балдар, уюмдун жетекчисине ошол эле же башка уюмдун мүчөлөрү тарабынан сунуш, сураныч, арыздануу мазмунунда жазылат. Бирөөгө арыз жазсак дагы баягындай арызданууну жазсак болот, сураныч жазсак болот, сунушундагы арыз катары пикирибизди билдирип жазсак болот экен. Эми карагыла. Арыз ооз-2 же көбүнчө жазуу түрүндө берилүүчү билдирүүнүн бир түрү болуп саналат. Ал бир нерсе жөнүндө даттануу же болсо өтүнүү, сурануу максатында жазылат. Мисалы карагыла. Арызга сөзсүз түрдө балдар коюлуучу тараптар же реквизиттер, пландар, кандай шарттар коюлуш керек, талаптар. Арыз берилген мекеменин аты, жетекчинин аты жөнү жазылыш керек сөзсүз. Арыз ээсинин жашаган жери да камтылыш керек. Өтүнүүчү, даттануучунун фактысы болуш керек жана арыздын жазылган күнү, айы, жылы жана ошол арызды жазган кишинин өзүнүн сөзсүз түрдө датадан кийин колу күйүш керек. Мисалы, Талас шаарындагы номер 1 орто мектептин директору Асановго 10 класстын окуучусу Муратовдон арыз. Ата энемдин башка кызматка которулгандыгына жана жашаган жерибиздин өзгөргөндүгүнө байланыштуу менин өздүк делоомду бериңиздерди суранам деп арыз калып, анан арызга окуп жаткан Темиров атындагы орто мектеп тарабынан берилген справканы тиркейм деп ошол жактан керек окуучулар баягы кеткенден кийин эмне кылат? Ошол жактан справка келет, анан биздин мектеп аларга справка берет. Дал ошондой бул үлгүлөрдүн бири болуп саналат. Сөзсүз аягында эмне кылыш керек балдар? Аты жөнү жазылыш керек, күнү жана айы сөзсүз түрдө жазылуу шарт балдар. Бул мисалы болду. Эми өмүр баяны балдар. Өмүр баяны өз тарабынан басып өткөн жолун жазыш керек сөзсүз түрдө балдар. Өмүр баянын ишке ашырууга да жана ишке орношкондо да керек, сыйлыкка көрсөтүлгөндө жана башка ушул сыяктуу нерселерде кызматка көрсөтүлгөндө эмне кылат экен? Жазылат экен. Ага төмөнгөдөй талаптар коюлуш керек балдар. Өмүр баян жазган адамдын атасы, атасынын аты, туулган жылы, күнү, айы, туулган жери, кыштагы району, айылы, область, республика, мамлекет бүт жазылыш керек. Анан качан кайсы жылы кайсы мектепке киргенин, качан кайсы жылы 11-классты бүтүргөндүгү же 9-ду бүтүргөндү, мектептин толук аты, дареги, ата-энесинин ким болуп иштегени бардыгы эмне кылат экен балдар? Жазылыш керек экен. Өмүр баяндан жана жазылган күнү, айы, жылы, ата-атасынын аты, өзүнүн жана колу болуш керек, жеке колу. Ошол боюнча өмүр баянда эмне дейт балдар? Эпитеттер, метафоралар, салыштыруулар, көркөмдүк лексикалар жана башкалар колдонулбайт. Көркөмдөп мен ушинтип жыргатканмын, анткенмин деген нерселердин бардыгын эмне кылышыбыз керек экен? Алып коюшубуз керек экен. Антпесек биздин өмүр баяныбыздын жанагындай маани маңызы жоголуп кетиши мүмкүн жана өзүнүн максатына жетпей калышы мүмкүн. Эгерде ишке орношом дей турган болсоңор, ал ката чыгып калат. Мисалы карагыла. Мен Асаналиев Бактыгүл десек, 1980-жылы 15-майда Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл областында Жетегүз районунун Ак Кочкор айылында жарык дүйнөгө келгенмин десек, мисалы. Карагыла. Үй бүлөсүндө, ошол Кочкор айылында кызматчынын үй бүлөсүндө туулганмын. Ал эми 1987-жылы ушул орто мектепти 1-класска кирип, 97-жылы орто мектепти бүтүрдүм деп, мектепте окуп жүргөн мезгилдерде адабият, тил илимдерине катыштым. Жакшы окугандыгым үчүн мектеп дирекциясынан тарабынан 5 жолу мактоо грамотасы менен сыйландым. Атам Асаналиев Эсенбек, энем Асаналиев Осуйпа дыйкан чарбасында иштейт деп, анан кийин ошол жазылган
кишинин же болбосо биринчи жактын эмнеси дейт сөзсүз түрдө балдар, колу жазылып кетип атат балдар. Эми силерге үй тапшырма берейин. Үй тапшырмада силер расмий эмес иш кагаздардын түрлөрүн карайсыңар балдар. Кайсылар расмий эмес түрлөрү 2 түр дедик, аны дагы бөлүп дептериңерге жазып, анан алардын жазылыш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен балдар өзүңөрдүн өмүр баяныңарды жазып келесиңер. Ушул жакта туулганмын, ушундай жана башка атам ушундай, мен ушундай мектепте окугам, андан кийин кут билимге ушунчанчы жылы келдим, жана башка ушул сыяктуу нерселердин бардыгын жазып дептериңерге жазып келесиңер балдар. Анда эмесе күнүңөр көңүлдүү улансын балдар. Бардыгыңарга ийгилик каалайм.